Бүгүнкү Америка жаңылыктарыбыз мына Чикаго шаарынан болуп атат. Курман айттын урматына ушул жерде мына коомдук кыргыз комьюнити борбору уюштурган, ошондой эле мына артыбыздагы Кыргызстандын белдүү жигиттеринин компаниялары уюштурган ушундай сонун элге майрамдык маанай. Бул жерде үй бүлөлөр, балдар менен ата энелер менен чогуу келишип ушул жерде аябай жакшы майрамдык маанай болуп атат. Биздин бүгүнкү репортажыбыз ушул Курман айтка негизделет, ошого арналат. Бузака, экинчи рет göstersin. Бүгүн АКШда Чикаго шаарында жашаган кыргыздар Курман айтты Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматовдун, Кыргызстандын Чикагодагы консулу Чыңгыз Эшимбековдун катышуусунда белгилешти. Эртең мененки айт намазы окулуп, ага адаттагыдай эле көп адам катышты. Ушул эле бүгүн түштөн кийин майрамдык иш-чара уланды. Аны Чикагодагы Кыргыз комьюнити борбору уюштурду. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарды бүгүнкү Курман айт майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүн Чикаго жергесинде Кыргыз коомдук борбору жана Үммөт мечит тарабынан уюштурулган айттык маареке өтүп жатат. Мекендештерибиз бул жерге келип, улуттук жана диний майрамдарын майрамдап, ошону менен чогуу өспүрүмдөргө атайын белектер таратылып, оюн зоктор уюштуруп жатат. Ажы Абдышүкүр Нарматов майрамга келген ата энелерге балага тарбия берүү боюнча өзүнүн акыл насаатын айтып, сабагын өттү. Айтмакчы, Абдышүкүр Нарматовго учурашып, аны менен сүрөткө түшүүнү каалагандар аз эмес болду. Силер душмандардан катуураак жетишиңер керек, балдар куткарып калсы. Бүгүн ана көпчүлүк жаны элеңден чегинен ажыраган балага уюлдук телефон берди. Мекенинен алыста жүргөн кыргызстандыктар үчүн бул күн жаңы адамдар менен таанышып, баарлашып, улуттук тамак аштын даамын татып, мекенге жакындаган күн болду. Бүгүн Кудайдын улуг күнү, Кудай кааласа мына кыргыздардын ынтымакчылыгын Чикаго шаарында көрүп атам. Бардыгыбызга ушу улуу Курман айтыбыз мүбарак болсун, заманыбыз тынч токчулук болсун, кыргыздар ушул жерде ынтымактуу болуп жүрөргө Аллах насип эткен болсун. Эл журтума тынччылык, барчылык, токчулук болсун. Майрамга келгендерге ар түрдүү программалар тартууланды. Балдар футбол ойноп, жаа тартып, ар кандай оюндарга чер жазып жыргашты. Бул иш-чараны уюштурууга түбү кыргызстандыктардын АКШда ачкан компаниялары өздөрүнүн чоң салымын кошту. Алардын катарында Арашан, Манас Экспресс, Араван, G7 Partners, Караван, Кейджи Караван, Ак Жол, Ханза, Рио, Арзан, Папан, Кейджи Стар, Sky Free, Tonchlow, Green Carriers, Globe Transportation, Kut Express, Bike Group, Run Pro, GTI, Silk Line Logistic, SpaceX, Adel, Diversity Go, Premium, Fizifleet Ltd, Draw жана башка компаниялар бар. Америка жаңылыктарынын атынан айтыңыздар маарек болсун демекчимин. Жакшылыктар ар бирибизде көп болсун. Хайыр соғу жүк болсын, Құдай қолдап құт болсын, кирип келген бүгүнкү Курман айытына құт болсын, барлық Аллах Таала uzun ömür берсин, бекем денсаулык берсин, бекем иман берсин, эки дүние бакталай берсин. Эртеңки чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.